Кыргызстандын аймагында оюн зоок иштерине тыюу салуу жөнүндө өткөн жылдын сентябрь айында Жогорку Кеңеш тарабынан мыйзам кабыл алынган. А бирок чын-чынына келгенде чоң киреше алып келген оюн бизнесинин өкүлдөрү өз ишин токтотууга шашылбагандай. Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынын уюшкан кылмышка жана коррупцияга каршы күрөшүү башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан үстүбүздөгү айда Башкалабыздын Рыскулов көчөсүндө жайгашкан үйдө мыйзамсыз түрдө иштеп жаткан казино ачыкка чыгарылган. В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий также Мини-казиного милиция кызматкерлери кирген учурда 15 оюнчу, казинонун кожоюну, кассир, 2 дилер жана тейлөөчү кызматкерлери болгон. Үйдө фишкалар менен 3 оюн столу, ал эми кассада 1700 АКШ доллары жана 53700 сом табылган. обнаружено $1700 США. Көмүскөдөгү казинонун кожоюндары ишенимдүү кызматкерлерди гана жумушка алышса, кардарлары такай келип ойногон адамдар болгон. Үйдүн кире беришине домофон коюлуп, камера аркылуу тааныш жүздү көргөндө гана эшик ачылчу. Ал эми жашыруун казинонун имараты сырттан караганда кадимки 2 кабаттуу үйлөрдүн бири. Бүгүнкү күндө Көмүскөдөгү казино жабылып, анын кожоюну, кассири, администратору убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Сөз болгон факт боюнча Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө бөлүмү кылмыш жана жаза кодексинин 259-беренеси боюнча кылмыш ишин козгоп, иликтөө иштерин улантышууда.